Айрым адамдар бул дүйнөнүн кеңдигин, чексиздигин билбей, аны баалабай жашоого алып келишет. Ал эми турмуштун сыноосуна кабылган рахаттай кээ бир айымдар бийик кыялдар жана умтулуу менен жашап келет. Мен өзгөрөм долбоорунун алгачкы каарманы 34 жаштагы Рахат Акимбекова болмокчу. Мен Жалалаттан болом. Атым Рахат Акимбекова. 34 жаштамын. Бир уулум бар. Мать-одиночкамын. Күйөөм таштап кеткен бизди, бакпай, бойлорда. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? 25 жашымда. 25 жашымда турмушка чыкканмын. Анан эле бала болгондо эле ал оюн өзгөртүп кетти да. Неге? Баланы каалабаган окшойт. Экөөңүздөр мындай сүйүшүп, сүйлөшүп жүрүп башкырттыңызбы эле? Ооба. Балаңыз канча жашта? 8 жашта. Балалуу болгондон кийин ошондо канча жыл жашадыңыз жогу? 3 ай эле жашаганбыз. 3 айлык боюмда болгондо башка аял менен кетип калды. Азыр вообще эле тети Алабукада бир аялдын үстүнө кирип алыптыр. Ошо балам жаңы төрөлгөн жылы бир сыгамбадан үйрөнүп алдым да. Ошонун улан андан кийин деле посуда моющий уборщик иштеп жүрдүм. Бирок акыркы 3 жылда такай иштеп калдым да ушул жумушка. Айла жоктон, жумуш жоктугунан. Өзүңүз жумушка барсам толуксун деп албайт экен жумушка. Мындай жогорку окуу жайын окуган жоксуз? Ошо национальный госслужбага окугам. Канча жыл окудуңуз? Окуп бүттүңүзбү? Жок, бүтпөй калдым, ооруп калдым. Эмне болуп, сиздин диагнозуңуз кандай? Эмне болуп барып? Психическое расстройство. Ал эмнеден улам болду? Билбейм, толуксуң, семизсиң десе ошондон улам болгон окшойм. Өзүмө да колчолаган күндөр болду, бирок ата-энем алып калышты да. Даже боюндарымда таблетка ичип алган болчумун. Бирок кийин бала төрөгөндөн кийин жашагым келип калды. Ата-энем уже 60тан ашып калышты, карып калышты. Анан бирок ошентсе да баламы карап атышат. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Просто биздин өмүрү үйүбүз болгон жок да. Ошо ата-энем мугалим болгон үчүн алар үйгө жетишпеди да. Зарплаталары аз болупчу. Эми жетейин деп атабыз, эми жетебиз Кудай кааласа. Азыркы учурда деле Дордойдо квартирада турушат. Мен да квартирада турам. Госслужбада окуп жүрүп эле ушинтип кайырчы болуп кеткениме өзүм деле эме болуп атам да. Жаман болуп атам да. Менин теңдер уже окуп турмушка чыгышып, үйлөнүшүп, госслужбада иштеп атышат да. А мен оору менен эле алышып келатам да. Ушул оору менен элечи. Ушу кайырчылыкта иштеп атам, бирок элдерден жамандык көрбөдүм. Акчаларын аяшпайт, беришет. Жашылык эле көрүп келдим ушулга чейин. Квартирамды төлөйм, тамак ашка кетет. Ушу кайырчылык менен эле жашоо болуп калды. Сөз айткандар болду, бирок көңүлүмө туура келген болгон жок да. Анан салмагым 124 килограмм болуп кетти. Семирип эле баратам. Кечине жатканда дем албай кыйналам. Бул эмнеден улам экен? Стресстен семирет кесим. Жумушка албай койду өткөндө, акыркы жолу барганда бул толук экен, пол жуп алабы, албай койду. Пол жууган жумуштарга да албай коет экен. Ана кайра эле келем ушу акча сураганга. Дарыны ичкенден кийин уктатып коет дарычы. Күчтүү да дарыларчы, психический дарылар кымбат дагы, ошо күчтүү дагы. Анан уктап калам, 12-1ге чейин уктап калам. Анан 1де келип алып, саат 4кө чейин иштейм. Кайырчы болуп. Азыр мен жалаң машиналар менен иштеген үчүн жалаң байларды жакшы көрүп калдым да. Жалаң байларды жакшы көрүп калдым. Бай күйөөгө тийгиңиз келет. Эми аларга мен кайырчы эле көрүнөм да көздөрүнө. Ошон үчүн менен мамиле түзүшпөйт да алар. Кичинекейимде чоңойгонго чейин юрист болом деп айтчумун. Классташтарым баары билишет. Рахат барып юристке тапшырасың деп ошентишкен 11 класс өткөндө. Бирок ал окуу болбой калды. Башка кесипке өтүп кетти. Эми деле кеч эмес. Аны ал окууну деле окуса болот. Бирок могу психбольницанын немеси гос жумушка да албайт. Ушундай болуп атат да.
жөнөкөй жумушта албайт. Эсиз билип калса. Убагында сабакты жакшы окуп эле бардыгы жакшы болчу, досторум да эме болчу. Акырында оорунайынан баарынан ажырадым. Оорунайынан баары таштап кетишти. Ошо көчөдө турган кезимде бир күнү Айнура Салахитова келип калды. Күйөөсү экөө анан эле жакшы сүйлөшүп кеттик. Азыркыга чейин эжесиндей мамиле түзөбүз. Айнура аябай боорукер, жөнөкөй, жакшы эже. Мен ал эжеге рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Siz bugün geldinizmi? Sizi gelmeye kaldı da öyle demeli. Kandayсың? Жақсы? Денсаулық жақсы? Өзіңіз қандайсыз? Жақсы шүкір, өзің. Sizi gelmeye kaldı da öyle demeli. Жоқ, қантып келбей қой, мен атайын сен үшін бүгінгі күнді арнадым. Ошондуктан азыр экөөбүз дүкөнгө барабыз, биринчи сага кийим алабыз. Сонун салонго барып сени боёнтуп, жасантам. Себеби деген сен боёнгондо аябай жакшы көрөм дегенсиң. Чогуу сонун ырларды да ырдайбыз дегенбиз, Бүгүнкү күнүмдү сен үчүн арнадым. Бир күн кечке мен менен бирге болосуң. Кеттик эми. Көптөн бери көрүнбөйсүз. Адамды сагындырып. Ооба. Бүгүнкү күнүң эс алуу болот экен эми. Күндө эле көчөдө жумушта кыйын эле болуш керек. Башың ооруп кетет кадимкидей. Ооруйбу? Обедти каяктан кыласың? Магазинге жаздырам. Жаздырып, магазинден бир нерсе алып жейсиңби? Анда бүгүн кафеге баралы, Биринчи жазанып, сен боёнтуп, салонго барып, анан кийин барып чай ичели. Курсаң ачкан жокпу? Сени Инстаграмыңан көрүп атам да. Ырдагандарыңдычы. Көрдүңүзбү? Ооба, баарын көрүп чыктым. Ошондо. Сонун балаңды көрүп чыктым. Сон балаң бар экен. Сен кайсы маалда жетишесиң ошо Инстаграмды, ТикТокко тартылганга, молодец. Быйыл киргизген жокмун эме. Ушуга чейинки да, алар. Буга чейинкилерби? ТикТоккочу, ТикТокко көп киресиңби? ТикТокко тартып берип мени жүз агып бүтүштү. Элдин баары. Кой? Мен тамашалап жүрөп койсом эле. Эмне? Жакын туугандарың ушулар бар да, ошолор эмне дешет? Тартылганында. Ошол нерсе деп урушат. Урушабы? Сиңдим бар, бир тууган. Өзүбүзгө жагып атабы да урушат. Мисалы үчүн бүгүн тартылсак, бүгүн эми сен жөнүндө жакшы нерселерди кылабыз да буюрса. Сага жакшы бир күндү тартуулаганга аракет кылабыз дегендей. Урушпаса керек, Анан дайыма саат 1-де чыгасың, Бирден канчага чейин болот атасың? Караңгы киргенге чейинби? Милиция кылганга чейин 7ге чейин болот. Милиция 7-де койбу? Жок, бир күнү койду. Бир күнү койду. Сен менен жаныңда дагы бир жоолукчан бир эже бар го? Бою кичинекейирээк келген. Турчанка бала, Аны ошо карап калам, ошо бүгүн рахат жок экен депчи. Аябай жакшы өсөт экен. Көзү көрбөйт да аны. Бак ошондо. Экөөңөр конкуренция. Конкуренция. Миң сом берип турго да ичим өлөт. Кой, ошончо эткенби? 1000 сом да беришет экенби? Жакшы экен, Мен сага мындай помада бир нерсе берип кетем го, ошондой, ошол сыяктуу башка да бир нерсе беришеби же акчалай эле беришеби көбүнчө? Бир гана сиз бересиз, женский принадлежность вроде. Калгандар жей турган нерсе беришет. Шоколад. Ошондой эле берип кетчү. Жакшы. Сиз оштук эмессизби? Ошто бир апамдын эжеси болгон экен да. Назира деген. Ошонун фамилиясы Сахиднова болгон экен. Апам сурап. Ошо шаштыртпай? Ошол эмеспи деп. Жок. Кыз эмес. Жүр. Мынакей рахатты бүгүн Стильняшка деген дүкөнгө алып келдик. Турциядан келген сонун айымдар үчүн, мисалы үчүн сен айтып атпайсың, мен толугураакмын, мага ылайыктуу размердеги кийимдер барбы депчи. Ушул дүкөндө арыктарга дагы, толуктарга дагы сонун кийимдер бар экен. Ушул дүкөнгө атайын алып келдим, жүрүңүздөр.
Эми буйруса, сени стилиң алмашат. Алла разы болсун, эже сиздерге да. Кардарларыңыздар аябай көп болсун мына. Рахат аябай батаны көп берет негизи. Бериңиз бата берип коңуздар. Алла разы болсун. Бир жылга жетпей миллионер болуп кеттим. Ой, рахмат. Сен да иштериң жакшы болуп, жашооң жакшы жака өзгөрсүн, Мынакей эжеке, сизге образды дагы тандап алдык. Жактыбы өзүңүзгө? Аябай жакты. Азыр кайсыл жакка барабыз, Айнур эже? Азыр буюрса Жика Садыр кызынын сонун салону бар. Ошол жака барып, Рахатты бүгүн сулуулап, жазап, анан жаңы алган кийимдерин кийгизип көрөлү деп атабыз. Эже, буга чейин мындай бир боенуп, жасанып, салонго барып көрдүңүз беле? Барган эмесмин. Барган эмес. Бүгүн биринчи жолу барасыз. Жана дагы эже айтып калды өзү интервьюдачы, мага боенуп, өзүн карап, жакшы кийимдерди кийип жүргөн жагат деп айтып калды. Бүгүн алдыда буюрса кыялыңызды орундатабыз. Рахмат силерге, аябай ыраазымын. Жактыбы кийимдерим? Мына Жиканын салону ушул жер. Кандайсың? Хош келдиңиз. Мына Рахат эжеңди көптөн бери алып келебиз деп аттык эле. Буюрса азыр сизди сонун өзгөртөбүз, суп-сулуу кылабыз, чачыңызды кесебиз, тырмактарыңызды жасап, сонун макияж жасайбыз, Андан кийин да биздин салондо сонун белек бар сизге. Так. Эми өзүңдү көрчү. Ай, ушу менменби? Ай, мынча суу болуп калган. Жакты? Ооба. Молодец. Карачы кандай гана красота. Ушул баардыгы Жика менен Айнур эженин эмгегинен келип чыкты. Жаным десе. Суу болуп жүрөбүз, ар бир айым, ар бир аял сулуу болууга татыктуу. Сиз дагы сулуу болуңуз, көрдүңүзбү? Ар бир айым өзүнчө сулуу. Рахат, сен дагы суп-сулуусуң. Эми мынакей өзүң иштеген жериңе жакын жерде мына Жиканын салону бар. Ушул жерге келип ар дайым өзүң дагы жасанып, сулууланып кетип турсаң болот, Жика? Ооба, биздин салондон дагы сизге подарок бар. Салондон сизге мындай сертификат, международный сертификат келип, тиги жакта жумушуңузду токтотуп, биздин салонго келип окуңуз, мен өзүм окутуп, анан сизди мастер
кандайсың? Рахмат Жика. Деп бекер окуйсуңуз, кечке сиздин оолуңузду көндүрөбүз. Рахат эжени көрүп жаткан айымдар, сиздер дагы эми Рахат эжени колдойм десеңиздер, Рахат эжеден макияж жасанып кетип, ошол акчаңыздарды берип Рахат эжеге жардам берсеңиздер болот. Ошол жакта турбаңыз, андан көрөп келиңиз биздин командага. Эми Рахат буйруса, боёгонду үйрөнүп алса, мен келип клиент болуп турам буйруса. Ошо көчөдөн көрүп калып эле, таанышып калдык эле, мынакей көптөн бери ниет кылып, Жика экөөбүз салонго алып келип жазап, ушу кызды аябай сонун бир көңүлүн, маанайын көтөрөбүз дедик эле. Супер KG порталынын демилгеси, колдоосу аркылуу мынакей сиздерге бүгүн чыгып атабыз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Рахат эжени колдоочулар, көрүүчүлөр, сиздер эми буюрса Рахат эже өзүнүн дагы эмеңиз бар, эм банктарыңыз бар. Ооба, реквизиттерин белгилеп коебуз. Өзүңүз аябай ушундай чын эле толтура адамдын арасынан Айнур эжеге да мага да жагып калдыңыз. Сизди тандап алдык. Сизге ийгилик. Жакшы көрөмүн. Ден соолук, самый главный ден соолук. Эч качан кайгырбаңыз, ыйлабаңыз. Колуңуз бар, бутуңуз бар, баарына жетесиз, баардыгы болот. Уулуң дагы аман эсен чоңой берсин. Төмөнкү реквизиттерге байланышып, сиздер дагы Рахатка жакшы колдооңуздарды көрсөтсөңүздөр болот.